Assalamu алейкум ардактуу Ош Кабарынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Ош Кабар каналы кезектеги чыгарылышын улантат. Бүгүн 2021 жылдын 17 январы биз Ноокат районундабыз. Тактап айтканда Кыргыз Ата эл өкмөтүндө турабыз. Бүгүн Кыргыз Ата эл өкмөтүнөн бир өспүрүм, 1 жаштагы Абакандан алып келинген өспүрүм тай менен улактын жана үйүрдүн аты сатылып жатыптыр. Ушулар тууралуу сиздерге кенен маалымат берип бөлүшүп өтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына 1 жаштагы Абакандан алып келген, Россиядан келген өспүрүм тай. Издегендер ээси менен байланышасыздар. Мунун баасы канча тайдын? Мына учурда өспүрүм тайды кой берип койду, ойноп эле жүрөт. Колго жобош элеби? Колго өтө жобош. Бирок миниле элек, 1 жашка эми чыгып миниле элек экен. Эми баасына токтолсок, тайдын, өспүрүм тайдын баасы $2000 кеми бар экен. Долларга эле айтабыз, жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн. Көрүңүздөр, тайга лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Эми кезекте бул экинчи номерге коюп кое бердик. Биринчи тайды тартып алганыбызга байланыштуу. Экинчи номерге бул атты койдук. 4 туягак, 6 жаштагы ат экен. Порода кандай бунун? Таза карабайыр. Бою канча чыгат? 1.65 чыгат. Уровенге алса 1.65 чыгат экен. Эмне үйүрдө да жүргөн бул. Үйүрдө жүргөн. Улакка чабылган. Аламан улактарга да чабылып жүрөбү? Улактарга дагы чабылып жүрөткөн. Путу колу таза. Чо деп кичине эмелерин көрсөтүп койбойсузбу, өнөрлөрүн ордунан алган, бурулгандарын. Байкаңыздар, көрүңүздөр атты. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ордунан алган кетиштери жайында экен. Үйүргө, улакка ат издегендерге, урматтуу көрүүчүлөр. Тай дагы ээрчип, чуркап жүрөт жанынан аттын. Жашы жазга 6 жашарбы же азыр 6 жашар? Жазга жетиби? Тишин дагы көрөлүчү. Тишин дагы көрсөтө кетебиз болушунча. Üstü karalar var, tağ da var. Yemi til tişti yemi jalaptır da. Эми тил тишини эми жалаптыр. Мынакей көрүңүздөр атты. Жаккан болсо, биз айткан дареке же ээси менен байланышып дагы кенен маалымат аласыздар. Жазга 7 жаш болуп калат экен. Учкаяк ат экен. Күлүк ат экен. Күлүк үйүргө. Жазында үйүргө коюп, кышында чабам деп ат издеп жаткандарга оозу да жумшак экен, Оозу жумшак. Азыр ат ошондо суутулуп улакка даяр, азыр чапса боло берет. Даяр экен. Эми көкүрөктөрүн дагы жакындан алып көрсөтөмүн. Көкүрөктөр да кең көкүрөк экен. 4 туягак, кашкасы да бар экен. 5 кашка десек дагы болот экен. Эми баасын канча дейсиз мунун? $4000. Сомго эсептегенде азыр 84-50дөн болот курс. Бура бериң, оңго солго аз сорууларында тартабыз. Бурулуштарда мындай жеңил ат экен. Жоон жолпусунан келген. Карабайырды колдон чыгарып жибербей алып калыңыздар. Эгерде сиздер үйүргө, улакка ат издеп жаткан болсоңуздар. Кеми болобу? Сөзсүз кеми болот экен. Эми сиздерге байланыштын телефон номерин айтып өтсөк. Плюс 996 773 менен 78 75 05 номери менен байланышасыздар. WhatsApp бар номер. Ушул номерде WhatsApp дагы бар экен. Ээсинин өзү менен байланышып кенен маалымат алыңыздар.
Аттанан кийин улагы бар дейсиз, топко салып көрсө боло берет. Топко салып көрүп да калсын деди ээси мына. Канча жылдан бери кармайсыз бул атты? Былтыр алганмын да. Былтыр алынганбы? Ушул жерден эле алынганбы? Нокаттын эле атыбы? Жок, бул Бишкектен келген. Бишкектен алып келинген өзү. Үйүрдө жүргөн деп алгансыз. Сизге өткөндөн бери үйүрдө жүргөн жок бирок. Үйүрдө жүргөн жок. Мен көп эле карадым, 1-2 жолу улакка бардым. Ошол. Бурсаңыз мындай сооруларын да жакшы көрүп коелу. Мына жан баштарын сооруларын да көрсөтүп өтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге аттын жашы, баасы, болгон маалыматты бөлүшүп, жеткирип өтүшкө аракет кылдык. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар, калган маалыматты ээсинин өзүнөн аласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ушуну менен бүгүнкү Сталин айылындагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Үйүргө, улакка ат издегендер ушул атты колдон чыгарбай алып калыңыздар.